Лейлик районунда жол кырсыгынын кесепетинен 2 мектеп окуучусу каза болду. Маалыматты жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик инспекциясынан тастыкташты. Кырсык Самат айылында болгон окуяга күбө болгондордун айтымында Сүлүктүү шаарындагы мектептердин биринин окуучулары каза болгон. Акипресс кабарчысынын маалыматында Honda Fit'тин оодарылып кеткенин көрүүгө болот. Жол кайгыл кызматы толук маалыматты кийинчерээк берүүнү убадалады. Бүгүн эртең менен Ысык Көл облустун бир катар айылдарында жер титиреди. Бул тууралуу сейсмология институтунан билдиришти. Жер титирөөнүн очогу Кытайдын аймагында Бедел айылынан 36 чакырым түштүк чыгышта, Ыштык айылынан 41 чакырым түштүк чыгышта, Каракол шаарынан 137 чакырым түштүк чыгышта жайгашкан. Жердин силкинүүсү Кыргызстандын Бедел айылында 4 балл, Ыштык айылында жана Кумтөргенинде 3 баллга жеткен. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата март айынын аягына чейин 20% арзандатуу каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин. Баткенде дайынсыз болуп жаткан альпинисттин жансыз денеси табылды. Россиялык альпинист Евгений Глазуновдун жансыз денеси Баткен районундагы Ак суу капчыгайында табылганын Mountain.ru жазды. Булак Кактус Кейджи. 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү менен куттуктайбыз. Жалпы биздин каналдын эмгек жамааты 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү менен куттуктайбыз. Бул майрам мекенди сүйүүнүн, баатырлыктын жана эр жүрөктүүлүктүн майрамы. Мекен үчүн өмүрүн кыйган ата бабаларыбыздын жана чек араны коргоп курман болгон баатырларыбыздын жаркын элесине, элибиздин улуу рухуна таазим этебиз. Мекенди сүйүү, кызмат кылуу, коргоо бул ар бир жарандын милдети болуп саналат. Ар бир кыргыз жаранынын жүрөгүндө бекем намыс, мекенге болгон күчтүү сүйүү жашайт деп ишенебиз. Майрамыңыздар менен кыргызымдын мырзалары. Сиздерге ден соолук, бакыт таалай, ынтымак каалайбыз. Бар болуңуздар.